Qancha var? Sir bo'lsa aytingchi. 5 dan kam emas to'g'rimi? Ha, xudo ish hozir, avjida hozircha. Buni otini ne deb qo'ydi Ruslan aka? Bu ne tirmoq uchun anti-stress. Anti-stress. Tartpaylab qo'yamiz. Tartpaylab qo'yamiz sizdan. Aynib qolgan o'xshat bo'ldi, bunday ko'rsatdi. Biroq 102 shunday chiqib atdim-da. Bu yoqdan tartpay bu joqi bag'inday. Gamer Assalamu alaykum, hurmatli mekendештер. Амансыздарбы? Максималды түрдө группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Инянын хижамасын атайын, жарнамага атайын, дагы чакырган экен, келип калдык. Агаз мунусунда 3 эркекти, 2 аялды дейт. 50 жаштан жогору өткөн болсо дейт, мында WhatsApp номериме ким биринчи жазган болсо дейт. 5 адамга бекер ошол фитобочкага түшүрөм, массажды кылам болсо, хижамадан кылып берейин дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн мына сууктагын болуп атат, укан бир сооп койлешип калалык деп атайын чакырыптыр. Туугандар, анан кийин негизи агаз умрага жолдомону ойнотуп баштаган, эми пешенеси бар адам, Кудай Таала чакырган адамга чыгат. Келип ушул хижамаластарбы, гаймарттик дарылатасыздарбы, ушул урнага салып коет, мерге жазыпчы. Бул жерге жазып коет. Номерлериңиздерди, аты жөнүңүздөрдү кошупчу. Буюрса 28 февраль күн мен өзүм эфирден ойнотуп, бардыгын адал, ак жанагы туруп эле урнага салып туруп эле мында көз юмтуруп алабыз. Кудай Таала чакырган адам Кудай кааласа барат. Акчасы берилбейт, ошол бары ибадат кылып, бир жыргап, мына орозон күндөрүнө туш кеп калат. Кудай кааласа барып, жыргап барып келесиздер. Туугандар, бизден алсабай туруңуздар. Авиамоторнуянын 3-чы чыккандан кийинки эле домдо жайгашкан. Бир катар бул жактан баштасак, как раз учурда адамдар аябай көп экен, жаргылы. Биринчи сертификат жана документациялары ушул окуган, алган билимдери боюнча илип койгон туугандар. Күтүү залы, бул жактан чайларды коюп койгон. Ана азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөбүз. Ассаламу алейкум. Assalamu alaykum. Тынчсызбы? Иштериңиз жакшыбы? Сиз азыр чыктыңыз, а? Мен азыр чыктым. Assalamu alaykum. Бул акабыз атайын мен рекламаман көрүп, кечеги рекламадан атайын келиптир. Ойдогудай болду бека, кандай? Зор болду. Ака өзү бир 5 жылдан бери хижама кылмаганымда, тоогусу 5 жыл болуп кетип. Деген зор болар экен, хижама чөткө болар. Калаты болуп тур сиздики. Массажлар хаммасы чөткө болар экен. Мына оюңуздагыдай жок сизге. Тез келип туруш керек. Келип турмай. Таксистлер, доставщиктар, өзүм доставщикман. Келелер, хамма келсин. Күнүнө канча бар? Сыр болсо айтыңчы. 5 кам эмес то'g'rimi? Ha, xudo ish hozir avjida hozircha. Endi boshlandi. Ishingizga yaxshi. Ruslan agabыз, бул агабызды көптөн бери тартып келебиз. Стаждары боюнча өзүнөн азыр айтып тааныштыра кетет. Кынайсыз? Assalamu alaykum. Амандашып тааныштырып өзүңүз көрөлектер болсо. Assalamu alaykum, урматтуу мекендештер. Биз Иньян хижама центри дагы элдин кызматындабыз. Бизде дагы бир өзгөчө жаңылык бар эле, ошону бөлүшөйүн деп Иса энибизди чакырганбыз. Азыр баарын түшүндүрүп кетебиз. Бизде основной бул китайский народный медицина, хижама жасайбыз, массаж бар, мануальный терапия бар, гайморитти лечение кылабыз, простатитти лечение кылабыз, сүлүк менен лечение кылабыз. Кимде ким микроинсульт алган болсо, аларды ток менен лечение кылабыз. Азыр бул Тажикстандан келген тууганыбыз, Кудай кааласа хижама кылып атабыз, результатын азыр өзү отзыв берет. Кудай кааласа. Азыр мындай кылайлык. Келген адам биринчи фитобочкага түштү. Ооба, биринчи бизге массажыңызды алды. Массажды алды. Хижаманы кылдыңыз. Плюс мануальный терапия бар. Карсылдатып, позвоночторду чозуп беребиз. Канча болот ошол? Мен азыр 4 кызматыңыз. Комплексный бардыгы 2,5 миң рубль болот. Плюс ошол 2,5 миң сомдук процедура алган болсо, биз телефон номери менен атына лотерея кылып жазып калабыз дагы. Ар 1,5 айда бир инсанды умралык сапарга жөнөтөбүз. Кудай кааласа, эртең февралдын аягында бир инсанды жөнөтөбүз. Алла разы болсун. Бул да болсо эч кандай жанагы эмес, ошол өзүнүн клиенттерин кызыктыруу максатында бир адамды болсодан бир Кудай Тааланын ыйык жерине барып ибадат кылышында бир жардам берип атат да, мындайчы. Жакшы. Сооп катары. Бул тууганыбыз Оштон болот. Бочка боюнча да маалымат алсаңар. Болду. Мына акамдыки азыр түшүп кетти окшойт. Шуну бир карап коесуз. Бул мо таксырда өтө бир калатыгандар чыгат да. Таксыр кандайсыз? Жакшы элесизби? О, жакшы. Кандарыңыз уюп кеткенби? Эмне майлаган дени, кана дени болуп кеткен? Bir yıl aldın geldim da hicama. Aha. Bir yıl oldu hicama kıyamam. Өтө сулуп өткөн окшойт сизге. Кандай болду процесс? Вообще Массаж жактыбы сизге? Молодец, кебел. Кеп туруң. Келamiz inşallah. Түшкөндөн кийин
комментарийдан жазып коюңа таксыр. Мен бардым деп, а? Конечно, комментарий лайк бар обязательно. Негизи жолдон деле көрүп калгандар инянга бардым укам көрүп, бирок мактап атат. Жакшы, ушул мамилеңиз менен кеткен болсоңуз, Кудай кааласа. Кудай кааласа, Алла разы болсун. Бул ага иштетип баштаганда көлөп калды. Клиенттери деле көп, бирок мамилеси өзгөргөн жок да. Ишиңизге ийгилик. Кудай кааласа бар. Мамиле биринчи очередте чай пайын ham өзү куюп берип ошондой бир нерсе кылып иштейт экен. Жакшы, Алла разы болсун. Таксыртсызбы? Жакшы эле жеңилдеп калдыңызбы? Тартпай эле койгонсуз. Тартпай эле коебуз сизден. Жакшы, бул агабыздан жана зор болду деп атты эле. Агабызды муну атын эмне деп коет Руслан ака? Бул эмне тырмагы Антистресс. Антистресс. Ушу менен жана кылтканда кеп калдым да, чай берип карайт экенсиз. Чай бетин арчып жана кылат экенсиз өзүңүз, а? Ооба, азыр баардан чыктады, душка кирет. Душтан кийин мануальный терапия болот, и массаж болот, и одноразовый банкалар берет, хижама кылабыз. Алла разы болсун. Акыркы бир 15 күндө кыштын башында дагы болгон сууктар болуп атат. Билтасызбы? Же чилде чыгытабы? Кандай болуп атат? Акыркы ушул 10 күндө катуу суук болот. Өлдү, вообще эле. Чыккын келбейт да. Вообще болуп атат, Доставкада иштеген, доордо иштеген акелерге рахмат айтабыз. Эгерде ошолор дагы келе турган болсо, биринчи келген, жазылып келген үчөөсүнө дагы бесплатный плюс. Ошондо 8 адам болуп кеттиби? 8 адам. 8 адам кетти. И курьер болуп иштегендер гана. Келсе үчөөнө. Ооба. 3 эркекке 50 жаштан жогору өткөндөргө биринчи келген болсо, жазылып келген болсо, 3 эркекке бекер деди. Анан 2 эжекелерге. Эжекелерге дагы өзүнчө адени комнатасы бар буяктачы. Эгер жазылып келген болсо, аял киши өзү келип карайт. Ошондой жактары бар. Анан такси агаларга ошол видео башталганда эле, бул жер ачылганда эле айткан эле. Кудайдын ыраазылыгы үчүн мына душка келип, кеңири жуунуп кетсе болот. Көп адамдарды билем. Машина менен эле жатып туруп иштегендер бар депчи. Бекер душ. Пожалуйста. Иштериңиз жакшы бака? Чарчабай иштеп атасыз? Олтасы. Массажды өзүңүз келтиресиз. Массаж кылып беребиз да клиенттерге, келген клиенттерге жага турган. Канча стаж болуп калды сиздики? Стаж аз эле 3 жыл. О, 3 жыл деңи. Сиз сыныкчы эмес белеңиз? Жок, сыныкчы. Сыныкчы берги ака. Ооба. Жакшы. Полный массаж кылынат экен да? Полный массаж Баштан баштап буттун аягыначы, бутка чейин дегендей. Бутка чейин мануальный терапиясын алды, азыр массажын алып атат азыр. Аны Мында кылып жана кыласыз биринчи хижамага даярдап. ооба, хижама обезболивание болуп турат, ошону тургунча буттармасы бекерде массаж алып алат, анан кийин хижама кылабыз азыр. Жаман жеңилдейсиң да. Өтө жеңилдейсиң. Таксыр сиз бир эки сөзгө тартып коеюн, жүзүңүз тартылбайт. Жана кыла бериң. Жакшы элеби, кандай? Ооба, жакшы сон. Массажды алдыңыз. Ооба. Эмнеде иштейсиз буякта? Магазинде эле. Магазинде иштейсизби? Бу белдер таалып, желкелер таалып, колдор таалып, жыргадыңызбы? Сон болуп калды азыр. Алла разы болсун. Бүткөндөн кийин дагы комментарий жазып коесуз, видео чыкканда көрүп, Иншалла. Кыргызбайдан. Каяктан көрүп келдиңиз негизи сиз? Досум менен келдим, досум видеодон көргөн экен, сиздин видеоңузду. Мынакей. Алла разы болсун. Кыргызбайдан келдим деп келе бергиле, кеңири. Толко жазылып келесиздер. Бул жерден таразасы дагы бар. Мен 105, 100 жок, 102 чыгам. Чындапчы? 94 элем өзү. Айнып калган окшойт бул да, мындай көрсөттү. Бирок 102 ушундай чыгып аттым да. 1-2 күн мында жана кылдым. Вес ойноп атат. Келгенде эми күтүү залы бул жагы. Бул жакта эмнени айтсам, сүлүктөрү бар. Бул эми жанагындай простатит деген ооруларга дава деп айтты. Жанагы мужской тараптарга коебуз деди. Ошондой кызматтар дагы бар, аны айтпай калыппыз. Дары чөптөрү бар бул жагында. Чай жанагылар бар, кофе, суусу дегенде ушул жерден даярдап берет агабыз. Телөөсү жакшы. Сиз эми келдиңиздер, а? Тартып коюн сиздер дагы. Каяктан көрүп келдиңиз, ака? Биз сиздин каналда көрүп келдик. Алла разы болсун. Биз, значит, горячий экенбиз анда, каналыбыз, а? Лайктан бирден басып, нарак-берак урдуруп иштейсиңер. Иншалла көрүп келип эми өчүр күтүп отурабыз. Биринчи жолу келишиңиздерби? Биз биринчи жолу. Машалла. Жакшы, биринчи жолу келишибиз. Бир жыргаңыздар. Эмнеде иштейсиз өзүңүз? Таксиде. Таксиде. Желкелериңиз жасатылгандыр, Өтө эле. Ого, массаждан алып алсаңыз багындайдан 1,5 миңдиктенчи. Алабыз иншалла. Ошо өсө зор пайда берет. Болду. Сизчи, кандайсыз? Салам алейкум. Мен да биринчи жол. Доссуздарбы? Ооба. Чогуу келдик де. Таксидесизбиз дагы. Биз таксиде. Иш кандай болду? Жакшы элеби? Иш Аллага шүкүр жакшы. Слабый болуп калды деп айтты анда. Эптеп атабыз. Жолдор жакшы эле, кандай тынч эле? Жолдор жакшы. Документтер жакшы эле. Документ жакшы, проверка алып. Кыйнап атат. 3 күндөн бери өтө эле. Кыйнап атат, серьезно.
Эми чыдап иштеп атабыз. Ишиңиздерге ийгилик, тынч болгула. Шашылып айдап таксигаларды алдап айтып коем, мынандай акчыңда айдагандар сал карап айдайбыз. 04, 05 жармаштырып атабыз. Именно ошо кыргыз экенибиз билип калдат да, мындай айдаганда эле алып калабыз. Же кыргыз номер көргөндө жарышып каласың, мондогу, ой, ондогу акыла. Кыйын. Москвада кыйын. Просто жаман жагыбыздан көргөзүп алайлык эле деген ойда. Гаймарит, Урдуруп коеюн дедим, Кандайсыздар, тынчсыздарбы? Телефон көрүп, жана кылып отурушат экен. Агаларыбыз Гаймарит боюнча келип калышыптыр. Канчадан кылып беребиз деди, таксыр? 9000. 9000, Канчанчы күн келишиңиз? Бүгүн экинчи күн, кече келгенбиз, биринчи күн 20 мүнөттө кылды да. 20 мүнөттө жана үйлөп, жанагындай кылдыбы? Ооба, деп ток тарттырып. Бошотот экен баштарды, да кара куштарды, Гаймариттечи. Гаймарит болгон адам кандай оору болуп билинет экен, таксыр мындай? Баш ооруп. Баш ооруп экен, Баш кечке ооруп. Иште да баш ооруйт да. Каяктан билдиңиз Гаймарит экен? Доктурга бардыңыз беле же кандай? Ооба. Бияка эле келдиңиз. Демеге башты рейкеге салдырганбы? Ошо рейкеде Гаймарит келген башка суу толуп калыптыр деди. Мурда кийин мындай оору болду эле негизи Гаймарит болуп калдыңыз? Же ушул жактан эле болуп калдыбы, Россиядан эле келип? Жок, ошо Россияга келип билдим да. Жакшы, айыгып кеттиңиздер, таксыр. Бирок жалп жок. Тартып жүрөбүз го биз көптөн бери, жалп жок бирокчу. Көп болсо бир 10 саат убакыт кетет экен. Бүгүн бүттү ошондо кандай ушул? Бүгүн ой, акыркы күн азыр 1 саатта бүтөт дейт. Уже 8 саат болду да. Роса көп нерсе чыгат экен бирок, мындай иринге окшогон да. Сизде да сары болуп чыгып. Сары нерсе куюп чыгды. Азыр уже суу чыгып калды. Ушул болот экен да, мына карагыла, мына бир жарым метрдей эле жана иринге окшош нерсе экен да. Бу жерде бир эжебиз экен, эжебизди тартпа. Мындай бул жактан тарткын эле. Физиотерапия дейбиз эле, мына ушундай токтор менен тарттырат. Жанагындай күмүш перчатка дегени бар өзүнүнчө. Ошо менен клеткаларды жана кылат, ойготот дегендей да. Токтарды чымыратып, ушул массаждан алып койгула. Жакшы чындап, сунуштайм. Биз буга чейин 1-2 жолу алдык. Өтө жакшы. Ушундай кылып келе бересиздер, туугандар. Иштөө убактылардагы ошо 10-дон 10го чейин болуш керек. Канчадан канчага иштеп атасыздар? 10-дон 10го чейин. Жакшы. Клиенттер доволен бирокчу, жакшы. Ушундай кылып кете бергиле. Эми негизи биринчи очередь элдин кызыкчылыгы да. Элге канчалык жакшы жагымдуу боло турган болсо, баягы биринен угуп бири да келе берет экен да. Азырча мисалы сиздин видео эмеңизде YouTube каналды бир адам көргөн болсо, ал 10 адамга айтат экен да. Ошентип биринен бири угуп келгендер да көп. Главный результат куда каласа элдин кызматындабыз. Алла разы болсун. Жалпы жонунан 8 адамды бекер дарылап берем дедим. Келип суу өткөндөр болгон болсо, путу какшагандар, путу жылыбагандар болсо, мына фитобочода отургула чындапчы. Канча мүнөткө чейин можно өзү, Руслан ака? 15-20 мүнөт өзү нормальный да. Эгер баягы организм күчтүүрөөк адам болсо, жарым саатка чейин кармай беребиз. Бизге окшогон адамдарга 20 мүнөт нормальный. Анан айта кете турган нерсе, жакында Кудай кааласа орозо келип атат. Ошо орозодо эгерде кимде-ким хижама кылдырса, орозону бузбайт. Ошондойбу? Орозону бузбайт. Себеби денеден чыгып атпайбы кан. Ошон үчүн орозо ичиндагы эч ойлонбостон келип хижама алып кетсе болот. Капельницадан кой берем деп аттыңыз беле? Ооба, эгерде ошол укол алам дегендер, капельница алам дегендер келсе дагы бул жерде укол сая турган адистер бар. Укол сайып, капельница сайып, Кудай кааласа жардам беребиз. Канча жыл стаж бар сиз? Бул тармакта негизи мындай билимиңиз барбы мындай? Мен өзү 2 образование бар. Юридический образование бар дагы и медицинский образование бар. Медицинский 2018-жылы окуганмын. Карантинде бул хижаманы үйрөнгөнбүз. Кийин Кыргызстанда 2021-жылы январдан баштап китайский народный медицина деп Жалабатта иштеп келгенбиз. Ошондой лечение кыла турган, гаймаритти, хижама кыла турган жерлерибиз бар эле. 23-жылы
бул жака көчүп келдик. 24-жылы көчүп келдик. Февралда келдик да. Ошол тарткандан бери азыр Кудайга шүгүр ушул жерде элдин кызматындабыз азыр. Иштеп убактысын дагы бир жыл айтып коюлган да. Биздин адрес айтайын биринчи. Адрес метро Авиамоторная, улица Авиамоторная 14, метродон пешком 1 минуталык жол. 3-выходтан чыгасыздар. Иштеп убактыбыз 10-дон 10га чейин безвыходной иштейбиз. Чоң жол жактан киресиздер, машина менен келе турганда аркадан келип чалган болсоңуздар ачып берет. Ооба, парковкалар бар, бесплатный. Кыска ролиңиз бар, метродон бери келгендерге жөнөтүп коесуз, а? Жөнөтүп коет. Ооба, жөнөтүп коет. Туугандар, ошондой келип, ден соолукка кам көрүп, мына Кудай кааласа, Кудай Таала чакырган адам болгон болсо, умрага барып келүү мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул ошо айтылгандай эч кандай лотерея эмес, ошол өзүнүн пациенттерин кубандыруу максатында жакшы бир нерсе ойлоп тур да. Чындыгында жакшы. Мисалы бардык эле адамдын оюнда болсо керек, ошол Кудайдын ыйык жерине барып бир дуа кылып, намаз окусаң канча бир көптөгөн сооптор болот го, канча эселептеген соопторчу. Ошондой Кудай кааласа, умрага кеткан адам бир тартабыз, Кудай кааласа, ким дуасын алалы келген да. Ушу мекендештерге дуа кылып келсин барып. Жакшылык күндөрдө жолугалык, группалар менен таратабыз. Ошол биздин каналдан келдим деп келе бересиздер. Толку жазылып келиңиздер, мен оюмча адам көп экен. Толку жазылып келген аябай жакшы болот. Эже карындаштардан толку жазылып келиңиздер. Ошого карап эжелер келип кызмат көрөт. Отдельный аларга эркек шаарлашпайт ал жагына. Көрүшкөнчө. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеништүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.